Жалал Абад шаарындагы азык ордо соода түйүнү 2 жылдан бери контролдук көзөмөлдөөчү аппаратты колдонуп келет. Мында ишкер менен салык кызматкери так иштешүүгө шарт түзүлгөн. Андыктан мамлекеттин казынасына да, ишкерге да пайдалуу дейт Аким Камбаров. Мыйзам мына акыркы бир 3-4 айдан бери катуу иштеп баштады. Контроль күчөдү. Мамлекет тарабынан конкурс ойнотулгандан, байге ойнотулгандан кийин эл деле тааный баштады уже сурап. Мурун көбүнчөсүндө эл сурап билбегендиктен бир сурай албайт эле. Ошол кезде ККМ контроль кичине слабыйраак болчу, аз көбөйүп уже почти уже постоянно клиенттер сурап баштады да, каждый раз. Жалал Абад шаарында ККМ боюнча күндөн күнгө мурунку айларга караганда аябай жакшы. Жалал Абад шаарында ушу ККМ боюнча ар бир жеке адамдардан ар бир уже талап кылып чоң супермаркеттерден чек требовать этип башты көпчүлүгү көнүп калды ошол нерсеге. ККМ чектен требовать этип иштөө жүрүшү дагы супермаркеттерде аябай жакшы. Мурунку эмелерге салыштырмалуу аябай жакшы иш алып барып атат азыр. Шаарда 40ка жакын тамактануучу жай бар. Алардын ар бирине күн сайын аппаратты орнотуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Эл көп келген максат аттуу шашканаларында көзөмөлдөөчү аппарат иштеп жатат. Бизде ошо чек боюнча эмебиз так эле кетип атат, менин оюмча. Анын көбүнчө клиенттерден аябай көп сурашып атат чек. Ошо тамак жегенден кийин счет сураганда как положено чек менен берип атабыз да. Эмебизге жакшы, мамлекетибизгечи. Биз жактан бияктан так иш аткарса, анан бул жактан мисалы пенсия, пособие, айлыктар деле вовремя и жакшы кошулуп чыгат да. Жалал Абад шаарында жалпы 1851 контролдук көзөмөлдөөчү аппарат орнотулду. 1205 аппараттык, 646 программалык. Салык кызматкерлери аппараттын керектүүсү, пайдалуулугун түшүндүрүшүүдө. Ишкерлер арасында бир нече жолугушуулар өтүп, көзөмөлдөөчү аппарат, контролдук аппараттардын керектүүсү, пайдалуулугу, мамлекетке салык төлөөчүгө деги эле ушул учет отчет жүргүзүүдөгү иреттүүлүк боюнча бир канча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Азыркы убакта Жалал Абад шаары боюнча 1851 дана контролдук көзөмөлдөөчү аппараттар коюлган. Анын 1205 данасы аппараттык жана 646 данасы программалык аппарат дейбиз, облачный. Иш аракет уланууда борбордук базарда чакан дүкөндөрдө ККМ орнотуу үчүн аракеттер жүрүп жатат. Ишкерлер да кызыгуу менен аракет жасашууда. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Колошев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан.